Эмне себептен Куран араб тилинде түшкөн? Бул суроого биз Курандын өзүнө кайрыла турган болсок, бул суроого Аллах Таала мындай деген аяттар менен жооп берет. Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Ва иннаху латанзилу rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Şuara surasının 192. ayatından 195. ayatına çeyin. Bul Kur'an albatta alamdardın bardığın jaratuvчусу tarabынан түшүрүлгөн kitap. Bul kitapti Cebrail aleyhisselam, ruhul amin, ötö amanatka beken bolgon ruh Cebrail aleyhisselam түшкөн. Senin жүрөгүңө alıp gelip түшүргөн. Litakuna, sen munzir, eskertүүчүлөрдөн болушулугуң үчүn. Түшкөндө дагы бул ачык болгон араб тилинде түшүрүлгөн китеп болуп эсептелинет. Эми не себептен бул жерде араб тилине болушулугун себебин айтып жатат. Бул жерде бир себеп айтылып кетти. Бул аятта литакуна минал мунзирин, сен ошол эскертүүчүлөрдөн болушулугуң үчүн араб тилинде түшүрдүк дейт. Бизге ошол араб тилинде инзар, коркутуу, же болбосо кабар берүү, же болбосо эскертип коюшулук максатында бул араб тилинде болуп түштү. Андан тышкары дагы аалымдарыбыз бул себепке, эмне себептен араб тилинде болду дегенге бир канча жоопторду айтышкан. Биринчи эле жооп, эгерде башка тилде, эгерде араб тилинен башка Кытай тилинде, же болбосо орус тилинде, жана дагы башка бир дүйнөнүн тилдеринин бирөөсүндө түшкөн болгон болсо, бул суроо аларга да берилет эле. Кайсыл эле бир тилде түшпөсүн, эмне себептен орус тилинде түштү деген суроо аларга дагы берилмек. Андыктан бир тилди тандап келгенден кийин башкалардын дагы башка тилде келишлигин дагы талап кылышлыктын зарылчылыгы жок. Кийинки жооп, ошол заманда Жибек жолу жарым аралынан өткөн болчу. Араб жарым аралынан Африкага, жана дагы Европага, жана бул жактан Азияга, Орто Азияга бардыгына тарап кетчү. 3 континентке тең тарап кетишлик мүмкүнчүлүгү бар болгондуктан ошол чек, ошол жерде, ошондой жерге түшүрүлгөн себеби ошол болгон. Себеп дегенде ошол караван менен, кербендер менен ошол эле Европага, жана дагы Африкага, жана Азияга бардыкта 3 тарапка тең диндин таралышы өтө жеңил болот эле. Ошол себептен араб өлкөсү, же болбосо араб жарым аралы тандалынган себеби ушул. Андан тышкары дагы ошол караван менен диндин маалыматтары тез тараш керек эле. Тез тарап ар кайсы тараптарга жетет эле. Андан тышкары араб тилинин өзүнүн өзгөчөлүгү бул себеп болгон. Себеп дегенде араб тили ошол заманда эң өнүккөн тил болуп эсептелинген. Өтө чечен болушкан, арабтар өтө чечен болушкан, сөзгө бай болушкан, жана дагы Куран бул Аллах Тааланын буйругу, же болбосо Аллах Тааланын өкүмүн ушундай бир чоң, бир кенен, өтө бир маанилүү болгон маанилердин баардыгын келип туруп адам баласынын тилине ылайыкташтырып келип туруп Куранды ошондой бир тилге ылайыкташтырып беришликке бир гана араб тилдин күчү, же болбосо араб тилдин кененчилиги көтөрө билет эле. Башка тилдер ал маанилерди бизге жеткизип бере албай тургандай даражада болгондуктан араб тили тандалып жатат. Мына азыр өзүңүздөр деле биздер дагы көрө турган болсок, араб тилинен аяттарды башка тилге которгон кезде кыска эле аятты биз кенен кылып айтмайынча ал маанини толук жеткизе албайбыз. Болгондо да араб тили кыска тил, бир 3 сөз, 2 сөз менен, канча бир сөз менен чоң бир маанилерди жеткизип койгон болсо, биздин тилибиз, башка тилдер, дүйнөлүк тилдердин баардыгы ошол маанини ошол деңгээлде жеткизе албайт. Балким ошол араб тилинде айтылган маанилерди которгон кезде биз канча деген сөздөрдү дагы кошмоюнча ал маанилерди биз жеткизе албайбыз. Андыктан бул тилдин өзүнүн бир чоң өзгөчөлүгү бар болгондуктан бул тил тандалып, жана да араб эли тандалып калды. Ахир давана анилхамдулиллахи роббил аламин.